Интернет жылдызы Бекболот Турдушев Садыр Жапаров менен жолукту. Садыр Жапаров тышкы карыздын кесепетин эскертти. УКМКнын сайтын бузууга аракет кылган жарандын өздүгү аныкталды. Аида Касымалиева Жогорку кеңештин депутаттарынын санын кыскартууга каршы чыкты. Камчыбек Ташиев чек араны чечкени Баткенге барат. Баса, ШУМДУК ИНФО каналына катталган соң коңгуроону дагы басып иштетип койгонду унутпаңыздар. Эл чындыкты билсин. Интернет жылдызы Бекболот Турдушев Садыр Жапаров менен жолукту. Ысык көлдөгү Балбай айылынан келген интернет жылдызы Бекболот Турдушев президент Садыр Жапаров менен онлайн жолукту. Бул тууралуу маалыматты блогер Азирет Осмонов Instagram баракчасы аркылуу билдирди. Биз бүгүн президенттин үйүндө расмий эмес абалда жолугат болчубуз. Бирок президент тобочолонуу режиминде болгон үчүн биз менен жолуга алган жок. Бирок онлайн жолугу кылып Садыр Нуркожоевич Москвадан келгенден кийин Бекболотту кабыл ала тургандыгын айтты жана Бекболотко Куран китебин, ноутбук жана акча берди, дейт блогер. Эскерте кетсек, интернет айдынында Бекболот Турдушевдин президент Садыр Жапаров менен жолугат жана жолукпайт деген ача пикирлер жаралып кеткени маалым. Эл чындыкты билсин. УКМКнын сайтын бузууга аракет кылган жарандын өздүгү аныкталды. УКМКнын сайтын бузууга аракет кылган жарандын өздүгү аныкталды. Бул тууралуу комитеттин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык аталган факт Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 304-беренеси, компьютердик маалыматка укук ченемсиз жеткиликтүүлүк жана 305-беренеси зыян келтирүүчү компьютердик программаларды түзүү боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестерине сотко чейинки өндүрүшкө катталган. Тиешелүү иш-чаралардын натыйжасында 1974-жылы туулган КБТ аттуу Кыргыз Республикасынын жараны экендиги аныкталды. Анын техникалык аппараттарында көрсөтүлгөн мыйзамсыз аракеттерге анын катыштыгы бар экендиги жөнүндө далилдер табылды. Белгилей кетүүчү жагдай ушул беренелерге ылайык эсептик көрсөткүчтөрдүн 1800дөн 3000га чейинки өлчөмүндө айып пул же болбосо 2,5 жылдан 5 жылга чейинки эркинен ажыратуу каралган. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Садыр Жапаров тышкы карыздын кесепетин эскертти. Президенттин аппарат мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун тышкы карыздын коркунучу тууралуу сөзүнө түшүндүрмө берип, анын төркүнүн мурдагы келишимдерге такады. Жапаров аз күн мурда Кыргызстан карызды убагында төлөй албай калса, айрым объектилерди алдырып жиберерин билдирген. Мында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин да аты аталууда. Президенттин жана анын аппаратынын жүйөсү. Тышкы карызга байланыштуу түшүндүрмөнү президенттик аппараттын атынан мамлекеттик башчынын басма сөз катчысы Галина Байтерек таратты. Ал президент Садыр Жапаровдун бул жөнүндө кебин да бир жолу ырастап, маселенин түпкүрү мурда президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда кол коюлган келишимдерде экенин ортого салды. Алмазбек Атамбаевдин президенттик учурунда Кытай жана башка мамлекеттер менен насиялык көп келишимдерге кол коюлган. Эгер эки тараптуу кабыл алынган ошол келишимдердин айрымдарын аткарбай койсок, карыздарды төлөбөсөк, анда объекттер насия берген тарапка өтүп кетиши мүмкүн. Бул өтө чоң объекттер. Президент Садыр Жапаров кыйынчылыктарга карабай каражаттар табууларын жана насиялар өз убагында төлөнөрүн ишендирип жатат, деди Галина Байтерек Азаттыкка берген билдирмесинде. Президент Садыр Жапаров карыз коркунучу тууралуу билдирүүсүн 13-февралда өкмөттүк кабар маалымат агенттигине берген маегинде жарыя кылган. Мамлекеттик кызматта менин адвокатым, досум, тууганым деген принцип болбош керек. Ошондой принцип менен 30 жылдан бери жашап келип, мамлекетибиз жок болуп кетип коркунучунан такалыптыр. Сырткы карызыбыз 5 миллиард долларга жакын. Айрымдарын өз убагында төлөй албай калсак, бир топ объектилерибизди айрылабыз. Келишим шартына ушундайга макулбуз деп кол коюп койгон экен Атамбаев. Бирок Кудай буйрса, бардык карыздардын өз убагында кутулабыз. Пландар бар, деген анда президент. Эл чындыкты билсин. Аида Касымалиева Жогорку кеңештин депутаттарынын санын кыскартууга каршы чыкты. Жогорку кеңештин депутаттарынын санын кыскартуунун кереги жок болчу. Бул тууралуу бүгүн парламенттин жыйынында вице-спикер Аида Касымалиева билдирди. Депутаттардын санын кыскарткан сайын парламент алсызданат. Октябрь окуяларында кворум маанилүү экенин билдик. Эгерде депутаттар аз болсо, бир олигарх барып депутаттарын сатып алат. Жогорку кеңешти сатып алуу оңой болуп калат. Мамлекеттин чечимдерин кабыл алуу оңой болуп калат. Бул менин пикирим, деди ал. Учурда Жогорку кеңеште Конституциянын жаңы долбоору каралып жатат. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин.
Камчыбек Ташиев өлкөгө учуп келет. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев өлкөгө учуп келет. Бул тууралуу Садыр Жапаровдун телеграм каналына жарыяланды. Урматтуу мекендештер, УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев бүгүн саат 10:00 чет мамлекеттен Манас аэропортуна учуп келип, дароо саат 11:00 Баткен облусуна учат. Тийиштүү маселелер жеринде каралат деп жазылган. Бул маалыматты УКМКнын маалымат кызматы азырынча тастыктай элек. Эл чындыкты билсин. Рыспаев бул конституцияны эч ким өзгөртө албайт экен, кайра башынан жазалы. Жыйында бир нече парламентарий эмнеге олуттуу өзгөртүүлөр болбогонун сураганда, кеңешменин төрагасы 80 депутат демилгеленген долбоордун концепциясынан чыга албаганын айтты. Жогорку кеңештин депутаты Кожобек Рыспаев конституциялык кеңешменин мүчөлөрү алгач сунушталган долбоорду толук өзгөртө албаганын сынга алды. Бүгүнкү жыйында бир нече парламентарий эмнеге олуттуу өзгөртүүлөр болбогонун сураганда, кеңешменин төрагасы Бекболот 80 депутат демилгеленген долбоордун концепциясынан чыга албаганын айтты. Ошол учурда Рыспаев конституциялык кеңешме эмнеге түзүлүп, кандай иш кылганына кызыкты. Алгач 80 депутат бул долбоорду алып чыккан, бирок коомчулук жактырбай, аябай ызычуу болгон. Ошондо кайра жазып чыгалы деп конституциялык кеңешме түзүлгөн. Бирок силер депутаттар берген концепциядан чыга алган жокпуз деп атасыңар. Мындай тапшырманы сиздерге ким берди? Эмнеге башында ушул тууралуу айткан жоксуңар? Анда элдин үнү, мүддөсү бул долбоордо камтылган жок деп айта алам. Биз силерге сонун кылып жазгыла деп бердик. Эгер концепциядан чыга албасаңар, депутаттар деле иштеп чыкпайт белек, деди Рыспаев. Бүрүбашев президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытовдун конституциялык кеңешме түзүү боюнча жарлыгында долбоордун концепциясын толуктап иштеп чыксын деген пункту бар экенин, ал эми өзгөртүү тууралуу жазылбаганын айтты. Ошондой эле ал 2 палаталуу парламент түзүү сунушу көтөрүлүп, бирок кеңешме чечүүчү күч болгондон кийин аны кабыл албаганын мисал келтирди. Мындан улам депутат баш мыйзамды шашпай кайра башынан жазып чыгууну сунуштады. Бизге конституциялык кеңешме жазып келген долбоорлорго сунушуңар кирбей калышы ыктымал. Силер жөн гана референдумга алып чыгып бересиңер деп айтып жатышат. Ал эми силер депутаттардын концепциясынан чыга албай койдук деп атасыңар. Ушунча болуп тур, анда элдин мүддөсүн оюн камтып, татынакай кылып кайра башынан жазалы. Бизден силер чыга албасаңар, силердикинен биз чыга албасак, шашпай бышырып туруп алып чыгалы деп кайка шашып баратабыз, деди Рыспаев. Булак Назар Ньюскейджи. Эл чындыкты билсин. Марипов мамлекеттик кызматкерлерди сындады. Социалдык тармакта түз эфирге чыккан премьер-министр Улукбек Марипов өкмөт мүчөлөрүнө мамлекеттик кызматкерлерге кайрылды. Эмне үчүн бардык маселелер өкмөткө келип такалат? Себеби жерлерде тийиштүү жетекчилер, аймактардагы жетекчилер жана башка агенттиктин жетекчилери өз тармактарында өз убагында маселелерди чечпегендиктен жарандарыбыз социалдык тармак аркылуу кагаз жүзүндө аргасыздан бизге кайрылып жатышат. Ошон үчүн урматтуу жетекчилер, учурдан пайдаланып айтып кетейин, сиздер тараптан коомчулук менен болгон байланыш жакшы эмес, начар деп айтсак болот. Ошондуктан төгөрөктүн төрт бурчунан жарандарыбыз ушул жака чейин келип жатат. Өкмөттүк деңгээлдеги маселелерди колдон келишинче чечип жатабыз. Ар бир тармак өзүнө тиешелүү көйгөйлөрдү чечиши керек, деди Улукбек Марипов. Баса, ШУМДУК инфо каналына катталган соң коңгуроону дагы басып иштетип койгонду унутпаңыздар. Эл чындыкты билсин.